Саламатсыздарбы? Сүйүү кайдан жаралат? Таанышуудан, бири-бирине болгон жактыруу сезимден. Ушул сезимдер күч алып, эки сүйгөндүн баш кошкону, сүйүктүү үй бүлө куруп, биздин эфирдин коногу болуп келген бактылуу жубайлар Кыргыз Республикасынын актёру, тамашакөө жигитибиз Өмүрбек Назаралиев жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган сүйүктүү жубайы Альбина Самудинова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Рахмат сиздерге да ушинтип чакырып, биздин ал акыбалдуу эл менен чогуу сураштырып атканыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Өзүңүздөр жөнүндө кыскача тааныштыра кетсеңиздер. Мен Өмүрбек Назаралиев, Токтогулдан боломун. Өзүм актёрмун. Бишкек шаардык Арсен Умаралиев атындагы драма театрда азыр эмгектенем. Андан тышкары үн которуп, радиолордо жомок окуп дегенде ошо менен эмгектенем. Анан тамадамын дегендей. Жумгалдын Кызарт деген айылынан ошол жакта чоңойгом. Анан азыр үйдө элемин, 2 баланы тарбиялап үйдө эле отурам. Канча бир туугансыз? 3 бир тууганмын. Эң улуусу мен, анан 2 иним бар. Анан бая сиз Токтогулдан, сиз нарындан кантип тааныш баш кошуп калдыңыздар? Тагдырда биз ошо окуп жүргөндө Альбинанын бир алыскы тууган эжелери болуп кетет. Менин группалашым. Ошол аркылуу биздин окуу жайга барып жүрүп, биздин койгон спектакльдерди коюп жүрүп, биздин койгон тамашаларды коюп жүрүп, ошол жактан таанышып калганбыз. Анан насип экен, Кудай буйруп коюптур. Анан экөөбүз сүйлөшүп жүрүп, анан үйлөндүк баш кошуп. Азыр Кудайга шүгүр, азыр бир кыз, бир уулдун ата апасы болуп отурабыз. Канча жыл сүйлөштүңүздөр? 1 жарым жыл, 2 жылга жакын сүйлөштүк. Ошо 1,5 жылдын ичинде бая таарынышып кетүүлөр болду, бири-бириңиздерге болгон? Андай деле болгон жок. Мен таарынсам дагы бул таарынч эмес. Жөн кызгануу сезимдер болчу. Айрыкча менде көбүнчө болчу да, кызгануу сезимдерчи. Кызганган деген кандай жумушка бардыңбы, келдиңби деп сурапчы үйдө. Вовремя эле барып атасыңбы, келип атасыңбы деген кызганыштар болчу. Анан так андай экөөбүздүн кызгана турган деле мындай жаман сыфаттарыбыз деле жок. Телефонду албай калсам ошо үйгө чейин келип калчу. Түн болобу такылдатчу, уялбай эле такылдатып келип калчу да. Кээде уктап албай калчумун да ошондо. Барып такылдатып, эжелерин кошо ойготуп. Ошол учурда эжелер унчукпачу эле? Эми кандай десем, сыйлачу да. Унчугайын десе да унчугушпайчу, сыйлашчу. Анан не билишчи алар? Альбина азыр чакырабыз деп. Бул эмне болду деп эле чыкчу. Анан эмне албайсың? Деп ушундай эмнелер көп болду. Ушунчалык сүйүүлөр күчөгөн экен да ошол үчүн. Аябай. Азыр да кызганасызбы? Азыр деле кызганабыз. Баягы жакшы бир сөз бар го, кызганбаган эркек эмес дегендейчи. Кызганбаган эркек чочко менен барабар деп коет го. Азыр кызганам, аябай эле кызганам. Ошо кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн учурда бир кызыктуу учурларыңыз болду эле, эсте кала турган? Эсте кала турган кызыктуу учурлар болгон. Мен анда студентмин, экөөбүз студентпиз. Анан мен эжемкинде жашачумун, Шлагбаунда. Анан жашап бир күнү муну үйгө чакырып калдым, эжемкине кел деп. Эжемдер менен тааныштырып койгом да. Анан келип кет деп. Анан бул маршрутка менен ал вакытта маршрутка түшүп келаткан. Жапжаң эле алгансың сотканы, Жапжаң ал ошол вакытта мындай мен деген сотка болсо керек болмок. Ошондо жакшы сотка болчу да. Ошону алып соткасын урдатып ийиптир болчу. Анан урдатып ийип мен чалып атам, албайт, кыжалаттым менчи. Анан келаткан маршруткасында айткан эмеспи, мынча мен баратам депчи. Анан жолго чыгып алгансың, маршруткаларга карап алгансың, улар бирөө түшкөн сайын ичинен чыга калып мынтип карап эле жокпу дегенсипчи. Кайра түшүп кетип, анан бир кезде бул чалып калды бирөөнүн номерин, ушундай номерин жоготуп ийди депчи. Анан ошондой кызыктуу окуялар болгон. Мен сен үчүн 5-6 маршрутканын ичин карап ачып. Ушундай. Анан дагы кызыктуу окуялар. Аскарбеканы айтпайсың. Качны? Аскарбеканы айтпайсың. Аскарбеканы, биз ал вактан экөөбүз кыз жигит болуп сүйлөшүп, билбейм мен, баягы сүйүү деген ар кандай го, кээде адамды айнытып коет, кээде адамды аябай чересчур акылдуу кылып коет дегендейчи. Анан экөөбүз кээде урушуп кетип, аябай мындай
чыга албай турган кырдаалдар болуп калат да. Анан ошол учурда эмне кылып чыксам деп бир күнү барсам эч эле эме ишенбейт, жок деп, ай менин жүрөгүм ооруйт. Койчу деп ишенип калгачы. Мен аскорбинка салып алганбы амачы, бир идишкечи өзүнчө. Мына ишенбесең кара, витамин, чоң витамин. Чоң витамин, мына ишенбесең кара. Мен дары ичип жашайм. Дары ичип салып койгонсуң өзүңчү. Ошол вакытта актербиз да. Анан салып койсом өлө ишенип, ыйлап, сен жүрөгүң ооруйбу бакшы. Ошондон кийин вообще билбейм, мага катуу сүйлөбөй калган. Чалсаң дарып алып эле ушундай болуп калгам да. Жакшы болуп калган, ошол кызыктуу окуя болгон. Кийин анан айткам ушу үйлөнө элек деле айттым, мен сени жүрүнө ушинтип койгом, алдап койгом деп элечи. Азыркыга чейин эстеп күлө беребиз. Дос балдарыбыз келсе айтып берип элечи ошол күндөрдү. Ошо жүрөгүм ооруйт деп тамашалаганда сиз кандай сынап тамашаладыңызбы же? Жок, бизде мындай болуп калды да. Экөөбүз урушуп кеттик, урушуп кетип, мындан кечирим сурадым, кечирбей койду. Жок, ар кандай вариант кылдым, болбой койду. Аягында ушул вариант болуп калды, ушуну кылып көрөйүнчү дедим да. Жүрөгүм ооруйт айтып көрөйүнчү деп, жана витамин салып алгансың идишкечи, барып көзүнчө ичип койгонсуң, аябай мындай армандуусуң, мындайчы эч кабагың ачылбайт. Деп улам отуруп койосуң, ичиңен күлүп алгансың. Ошо ишенип, аябай боруп ыйлап, экөөбүз кайра элдешип кеткенбиз да. Ошондой болуп кеткен. Сиз баягы бооруңуз ооруп кечирдиңизби кандай? Боорум ооруду, анан да бул да неме деп тура алды да. Үйдөгүлөр билет сүйлөшкөнүбүз депчи. Жүрөгүм ооруганды деле билет, анан бирдеке болуп кетсем сенден деле көрбөйт, коркпо депчи. Ошондон да корктум да менчи. Ошондон да бир нерсе болуп калбасын, мейли кечире берейинчи да, анан сүйлөшүп калдык. Ушундай кызыктуу күндөр болгон. Канчанчы жыл баш коштуңуздар? 2012 Кайсыл айда? май айында. 22-майда. 22 майда. Азыркы учурда эмне менен алектенип атасыздар? Азыркы учурда мен ошол өзүм чыгармачылыгым менен эле алектенем мен. Бул үйдө балдар менен алек, бул мага тийгенден бери иш кылган эмес. Мындай үйдөн акча чачса чачкандыр, бирок үйгө алып келелек, киреше таап келелек дегендейчи. Эми аял кишинин орду ошол да. Аял кишинин ал үйдө үй бүлө караш керек, балдарды туура тарбия бериш керек. Эне бул чоң мектеп, эне бул чоң университет деп атпайлыбы, эне бул чоң медресе деп атабыз. Ошо анан эненин үйдө болгону эле балдарды карап тарбиялаган эле жакшы. Үйгө балдарды садикке апарат, кайра алып келет, алып келип ырларын жаттатат, балдарды ошо карайт дегендейчи. Анан алардын тамак ашын жасайт, кирпирин жууйт дегендей. Ошол эле үйдө эле. Жубайыңыз иштейм десе каршылык көрсөтпөйсүзбү? Иштейсиң. Өзү деле иштейм деп айта элек. Эме да каршылык кандай көрсөтөсүң? Мен эме? Негизи аял кишинин үйдө отурганы эле жакшы да, мен үчүнчү. Мен деле өзүм программистмин. Анан бала төрөп эле үйдө отурган жагат да, мисалы иштегим деле келбейт мындай. Эми билбейм, экөөбүз ал жөнүндө деле сүйлөшүп көрбөптүрбүз да, иштейсиңби, иштебейсиңби, андай деле жок. Эми Кудай иштетпей эле койсун, мага эле ошо бере берсин, мен эле алып келе берейин, ошо. Кудайга шүгүр, ошо жагын элечи, үйдө эле отуруп, балдарды эле тарбиялап, Кудай буйрса көп балалуу болобуз деген дагы ниеттер бар. Ошол максаттарга эле Аллах Таалам жеткизсе. Кино жамаатына кантип келип калгансыз? Кино жаатына мындай, мен өзүм Кыргыз улуттук драма театрынын астында окуу жай бар. Актерлук чеберчилик боюнча ошол окуу жайды окуп бүтүргөм. Залкар кишилердин колунда окугам. Ошол эле Гүлшара Дулатова, ошол эле чоң кишилерден тарбия алгам. Мынакей мен жакында эле каза болуп калды раматтылык Марат Козкеев деген менин кураторум болчу, чоң агайым. Ошол кишилерден сабак алганбыз, 4 жыл ошолордун колунда окуганбыз. Анан 3-чү курста бизди Көл театрына жөнөттүк, Караколдогу Касымал Жантөшев атындагы музыкалдык драма театрга. Ошол жакка барып, эң алгачкы эмгек жолум ошол жактан баштагам, 1 жыл ошол театрда иштеп. Анан бул жакка келип, бул жакка ошол городской театрга киргенбиз. Арсен Нуралиев атындагы театрга. Ал жакка деле кириш оңой эмес. Кыйын. Ал жакка деле талантың болсо алат. Таанышка да карабайт. Ошол жакка кирип
ошол жака эмгектенип келатабыз, Кудайга шүгүр. Ошол анан кино жаатында мен эң биринчи кином Жоготуу деген фильмде ойногом, биринчи курсумда ойногом. Фестивальный фильм болчу, анан көп жакка барып ийгиликтерди алып келген кино ал дагы. Андан кийин мен ошо Муктар Атаналиев деген убагында ырчы, азыр продюсер, ошол агайым киного чакырып калды. Мигрант деген кино тарткан атам, келип ойноп бересиңби, Россияга тартып келебиз деп. Ошол кинодо ойнодум, Ажу деген баланын образын жараттым. Бул Ажу. Экөөбүз чогуу келдик. Ассаламу алейкум. Ажу. Алейкум ассалам. Кой Ажу анда. Макул. Аман сен жетсең эле. Кеттиң Мен бе? кеттим. Тока братан экөөбүз сени таап алабыз. Кудай буйрса. Мейли. Давай. Добрый день. Патрульная служба. Апа, милиция. Ваши документы, пожалуйста. Тохо экемчи? Тохо экем таанайсызбы? Не понимаю, говорите на русском языке. Тохо экем тааныбайсызбы? Паспорт. Паспорт. Нет. Тохо экем деген төшүндө Ленин сүрөтү бар. Я не знаю никакого Тоху. Документы дайте вам. Тохо экемчи? Он же герой. Он же Агай. злой. Токтосоңуз. Ажуну кармалышты окшойт. Ай, таңдын көрө. Эми сен отуруп тур, мен сүйлөшүп келейин. Он герой. Он черный рэкет. Он тренировка делал много. Он Я не знаю у него никакого этот Тоху. фото есть на төш. Ленин. Сейчас со мной А, пойдете. здравия желаю, служивый. Да вот это мой братишка. Документы приехал ко мне можно на ваши? побывку. А если бы он ушел Паспорт куда-нибудь? Гусет. Паспорт. Да у него все документы Дайте документы чики-брики. ваши. Ну, Все нормально. приехал ко мне на побывку. Жанель айтпай. А я сам уже давно здесь живу, я гражданин России. А если бы он ушел? Да, у него все нормально у него. А если Жанайль айтпайсың бы? Все Ну, нормально. спасибо, счастливо. служивый. Жанайль айтпайсың бы? Рахмат, брат. Жөнделе койсоңуз болмок, өзүм деле шарт этип кетмекмин. Шарт этип аткам. Канчалын шарт эттим мындайдын, далайын, айылдан. Не кармалып калдыңбы? Тохо экем айткан сөзүнө негизи турат. Ооба билем. Бирок мында бошобой калды окшойт. Ай, жаман уят болуп калдым окшойт. Байке, бирок сизге рахмат, бирок жөнделе койсоңуз болмок. Мындайдын канчасын шарт эттим. Адью, привет. 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 Где Дастан? Дастан Кыргызстанга, кыздарга, сага кетпеди. В смысле ко мне? О, барган жокпу? Сен салдың го, ошондо. Платникадам деп, ошондо сага барам деп, сага жолугам деп кетпеди. Нет, он ко мне не приходил. Очень странно. Аджу, я же вижу по твоим глазам, что ты знаешь. Где он? Жок, сага жолугам деп кетти. Мен Ну, Аджу, где он? жок. Адюль, видишь этот пакет? Ты же хотел колбасу О. халяльную. О, Вот если скажешь, где Дастан, тогда пакет твой. анда эме ошентип эле уланып кетти. Анан азыр Кудайга шүгүр бир 20 десем жаңылышам, 15тен ашык кинодо ойнодум, образ жараттым. Ошо алгачкы тартылган кинобузга өзүңүз сунуштадыңыз беле же эски сунуштар түштү беле? Бизге мага сунуштар түшкөн, келип ойноп бересиңби деп, эң биринчи. Бирок азыркы биз билбейм, ошо актер болуп окууну бүткөнбүз. Анан биз өзүбүз деле мени тартасыңбы, мени минтесиңби деп деле сунуш кылбайбыз. Өстөр эле биздин талантыбызды көрүп эле, өстөр эле кастингге чакырып эле, анан могу сен ойноп бер, ушундай сунуштар болот. Анан контракт түзүп эле ойноп кетебиз ошо. А бул актёрдук өнөр баягы окуп, билим алып, андан кийин баягы чыга баштадыңызбы актер болуп же болбосо кичинекей кезиңизде эле өнөрүңүз бар беле? Кичинекей кезимде эле өнөр бар болчу. Баягы бешиктеги баланын бек болоорун ким билет,
карындагы баланын хан болоорун ким билет деп кыргызда бекер айтылбаса керек. Анын сыгары мен кичинекей кезимде эле мектептеги уюшулган концерттерге аябай активный болчумун. Ошол жакка барып эле мен куудул боло калып эле концертте ырдай калып эле ошондой болчумун. Анан өзүм ыр жазчумун. Ар бир менин мугалимдерге арнап жазган ырларым бар. Ошолорго тийишип жазып, шылдыңдап жазып ушундай болчумун. Анан мугалимдер үйгө барып эле ай балаң минтип атат, тигинтип атат деп эле апамдар бар айтып эле апамдара койсоң болот деп элечи. Анан өзүмчө эле кинорежиссер боло берчүмүн, бир өзүмчө бир гоңпөңдү кармап эле мындай чоң бир дөңгөчтөрдү кармап эле камера кылып эле анан үйдө ийини карындаштарым бар. Үйдүн эң улусу мен, эки карындашым, эки ийним бар. Ошолорду актриса, актер кылып ойнотуп эле ушундай болуп мечтать эте берчүмүн да. Анан ошентип жүрүп эле анан бул жакка келип окуу жайга тапшырдык. Артист болом деп келдим, артист болом деп тырышып туруп алдым үйдөгүлөргө. Кудайга шүгүр, азыр өзүм көрүп атабыз жакшы. Өзүңүз артист болом деп кыялдангандан кийин ата-энеңиз колдодубу сизди? Же каршы болгондор да болдубу? Жок, балам артист болбой эле кой, башка кесипке окуу дегендер. Жок, андай болгон жок. Бизди ушундай тарбиялаган, силердин эмнеңерге ыгыңар бар, эмнеңерге шыгыңар бар, ошону тандап кеткиле деп тарбиялаган ата-энебиз. Анан мен апам эмнеге тапшырасың деп калды, ушундай артист болом, мейли балам бар артист бол деп. А менден кийинкилери бүт эле ГАИ, ПАИ, эколог болуп кетишти. Анан мен ошо артист болуп ошону бүтүрдүм. Ата-энем деп калдыңыз, ата-энеңиз эмне кызмат кылат азыркы учурда? Меники мен атам каза болуп калган. Көп жыл болду, 10 жылдан ашты. Апам азыр үйдө эле, үй кызматын айылда эле. Айылда ошо неберелер менен, мал кел менен дегенде ошо айылда эле. Эң алгачкы тартылган фильмиңизде сизге оорчулук болдубу беле? Болгон. Оорчулук болгон. Ал эң алгачкы кинодо эле эмес, мен ар бир ойногон киномдо оорчулук болот да. Себеби мен өзүм Өмүрбек болуп туруп элечи, Алтынбектин образын ойноп кетиш өтө кыйын да. Ошон үчүн оорчулук болот. Анан көпчүлүгү мындай айтат да, мындай мен ойноп атканда кыйналган жокмун депчи. Билбейм кандай гана кишилер кыйналбайт, бирок мен кыйналам, ар бир образда кыйналам да. Ошол образдан чыкпаганга аракет кылам. Үйгө барып, мисалга мени бир милициянын ролуна коюп кое турган болсо, үйгө барып да ошо милиция бойдон отуруп, милицияны изилдейм да, мисалга эмне кылып отурат, кантип азат, ал мындай болуп калабы же мындай болуп калабы деп, ошолорду изилдеп ошонун образына киргенге аракет кылам, ошого жараша бергенге аракет кылам. Кыйналам ар бир эмеде. Альбина эже, айтсаңыз баягы ушундай таланттуу жигиттин жубайы болуу үчүн сиз үчүн оор эмеспи? Мага оор деле эмес. Наоборот, сыймыктанам. Анан бирок кызганычтар болот. Кай жерден кызганасыз көбүнчө? Көбүнчө кыздар менен аткарат да. Клиптерде көбүнчө. Клиптерде мен анысында менин да эч бир эме жөн клипим жок экен да, бүт эле мындай шустур жалган кыздар менен, даже 16 кыз менен ушундай көбүнчө кыздар менен аткарам да. Бир жигит боло калып эле, бир туруп күйөөсү боло калып эле, бир туруп кайнысы боло калып эле ушундай кинолорду, клиптерди аткарам. Ошондо эле телевизордо көрүп отуруп, деп элечи кызганып элечи. Ошо көнүп эле калганбыз. Деп опа кызганып атат деп ичиңен ойлонуп калсаң болду. Ошо кызганычтар ошондон болот. Альбина айым, айтсаңыз, сиз дагы роль жараткыңыз келеби? Жок. Мен андайга шыгым жок. Эме? Сунуштар түшүп калса, Мүмкүн өзүмө жаккан неме болуп калса. Өзүңүзгө кандай ролдор жагат? Өзүмө окшогон ролдорго жоош. Мындай өзүмө жагып калса мүмкүн ойлонуп көрмөкмүн. Сиз макул болот белесиз? Мен макул болмокмун. Анан бирок мен Альбинага айткам, 2-3 жолу айттым, барып түшүп өмөтел десем, сен өзү болбой койгон. Жок депчи. Ойнобойм депчи. Анан мен деле баягы актер болгондон кийин өзүмдүн көз карашым бар да, мында таланты барбы жокпу депчи. Мунун таланты бар, жок эмес да. Мунун таланты үйдө жана бирдемсе тигей калып, токуй калып эле, бирдекени коостой калып эле. Мисалга үйдө биз эме кылып кыйналбайбыз, уста жалдап тиги красить этип, эч кыйналбайбыз да. Ал жака эч акча кетпейт, өзү эле красить этип эле.
жана эмне эле ошондой кыла калып элечи. Үйдө лампочкам деле отура калып эле бүт ушул кылат. Менин андайга шыгым жок, мунун ырбийге шыгы жок. Көздүк ушундай. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде жагымдуу клиптен кийин оюнубузду улантабыз. Андыктан эч жакка алыстабай биз менен чогуу болуңуздар. Чакалдын тоосун ашканда мен чар булут каптап асманда чачыма сыйлап ойготтуң сен чатырда уктап жатканда чатырда уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү. Көйдүн тоосун ашканда мен көк булут каптап асманда көкүлүм сыйлап ойготтуң сен көлө уктап жатканда көлө уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү. Алло, ким бул? Боз ойдун тоосун ашканда мен боз булут каптап асманда жүзүмө сыйлап ойготтуң сен боз үйдө уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү. Çatırda uktap, kölö uktap, boz uyda uktap jatkanda jakşı ele göröm özüңdü. Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто Өмүрбек Назаралиев, жубайы Альбина Самыдинова. Анда биз кызыктуу оюнга өтсөк, биздин оюндун шартын сиздерге түшүндүрө кетейин. Суроо жооп оюну. Сиз наушникти тагыңыз, сизге суроо берейин. Сиз ошол суроого так жана туура жооп бергенге аракет кылыңыз, Келиңиз, сизден баштайлы анда. Эң жакшы көргөн тамагыңыз? Менин тамагым манты жагат мага. Жакшы көргөн светиңиз? Жакшы көргөн цвет мындай бежевый, молочный цветти жакшы көрөм. Кайсы гүл жагат? Гүлдөн албетте роза жагат. Бутуңуздун размери? Размери 38. Канчанчы размерде көйнөк кийесиз? 42. Жолдошуңуздан эмне белек алгыңыз келет? Көбүнчө гүл алгым келет. Жолдошуңуз кайсы үлгүдөгү машинаны жактырат? Жолдошум өзүм билбейт экен, BMW үлгүсүндө болгон. Анда билбейсиз, Билбейм. Жолдошуңуздун эң жакшы көргөн тамагы? Эң жакшы көргөн тамак курдак, шорпону жакшы көрөт. Жакшы көргөн свети? Свети серый. Серый жакшы көрөт. Жолдошуңуздун бутунун размери? 38. Жолдошуңуз кайсы размерде костюм кийет? 46. Жолдошуңузга эмне белек бергиңиз келет? Бул белекти деле көп неме кыла бербейт анан.
Билбейм, белек деле берип көрбөптүрмүн чынындачы. Белек берсем ошо кийим менен неме кылам. Кайсы кийимди мындай? Мисалы, көчөгө эле мындай күнүмдүк немелерди, мисалы, джемпер же болбосо да бир галстук, ушундайларды берем. Эң акыркы белегиңиз кайсы? Ошо. Белек ошо джемпер болсо керек. Наушник чечсеңиз болот. Алло, Рей. Ооба. Келиңиз эми бул наушник кийиңиз. Жок. Менбе? Сиз. Ай, жерден калып суйуп калбасак болду. Келиңиз анда суроо жооп оюну өтөлү. Аялыңыздын эң жакшы көргөн тамагы? Эң жакшы көргөн тамагы манты. Себеби мантыны көп жасайт, эт менен жасайт, жалаң эт менен жасайт. Эң жакшы көргөн свети кайсы? Так, эң коричневый свет болуш керек. Үйдө көбүрөөк ташандайлар. Мен ошону сурап турмун да, yo. Кайсы гүлдү жакшы көрөт? Мен розаны жакшы көрөт. Бутунун размери канча? Бутунун размери 40, 39-40. Канчанчы размерде көйнөк кийет? Канчанчы размерде кийесиң? Иә. Эми 40 канча? Мен өзү эме да, вообще базарга чыкпайм да менчи. Мага да кийимдер ушлап келип берет. Анын өзүнүкүндө өзү алат. Вообще чыкпайм да менчи, ошон үчүн. Бирок эме бир жолу ушундай момчу экен, мында кыска келип калыптыр деп аткан уккам да. Жубайыңызга эмне белек бергиңиз келет? Жубайыма билбейм, бир ааламда жок берек бергим келет да, себеби дегенде мага жакшынакай кызды, жакшынакай уулду төрөп берди, ошолорго сонун тарбия берип жатат. Анан жок белек бергим келет, бирок эмне экенин билбейм да. Сизге кайсы үлгүдөгү машина жагат? Бар эле жагат багыча. Эң жакшы көргөн тамагыңыз? Курдак. Жакшы көргөн светиңиз? Аппак. Бутуңуздун размери? 39. Азыркы кийип турган костюмуңуз канчанчы размердеги костюм? Билбейм. Мен алган эмес. Аялым алып келип берген. Мен бар эле как раз шашылыш болчумун, ошондо көлгө кетип аткам съемкагачы. Анан келе калчы, кийип көрүп берип кетип калчы дегенден анан уруп келип эле кийип туруп эле. Болот, нормально ала бериш деп кетип калган да. Жубайыңыздан эмне белек алгыңыз келет? Эме белекпи? Дагы төрөп берсин. Ошо көп бала. Келиңиз, наушник чечиңиз. Бул суроо жооп оюну кайта биз сиздер бири-бириңиздерди канчалык деңгээлде биле алат экениңиздерди текшерели, э? Сизге эң жакшы көргөн тамагыңыз? Манты. Жакшы көргөн светиңиз? Молочный, бежевый. Сиз кайсы свет дедиңиз? Коричневый дедим беле. Кайсы гүл жагат? Роза. Сиз роза дегенсиз, э? Туура таптыңыз. Бутуңуздун размери канча? 38. Сиз канча дедиңиз эле? Ошончо. Мен сени золушка кылып уюп турмун го мен. Жок, мен сени эме 40 дегем да. Канчанчы размерде көйнөк кийесиз? 46. Мен ошо 41 дегем да. Бирок дагы айткан эмесмин, мен билбейм деп жооп бергенсиз. Билбейм деп жооп бергем. Анда билип алсаңыз болот экен мынакей. 46 болду жаным. 46. Жолдошуңуздан эмне белек алгыңыз келет? Гүл, албетте. Ар кандай. Кайсы үлгүдөгү машина жагат? Бар эле жагат дедим окшойт. Эң жакшы көргөн тамагыңыз? Курдак. Жакшы көргөн светиңиз? Аппак. Сиз кандай дедиңиз эле? Мен коричневый свет. Серый дегем. Серый. Бутуңуздун размери канча? 39. 38 дегем мен. 38. Азыркы кийип турган костюмуңуздун размери? Канча дедим? Мен билбейм, сен кийгизип эле кетирдиң го базардан. Билип алсаңыз болот экен, сиз кийип турган костюмуңуздун размери 46 экен. 46.
детский мирге барып эле кийинбесем кийим көп мага эметербейт да. Анан кийим нормальный алсаң эле аны кыскартып бырчалап эле эмесинен чыгып кетет. Азыр бизде жагымдуу музыкадан кийин маегибизди улантабыз. Кайта эле чыгармачылыкка кайрылсак, чыгармачылык деп калдыңыз, радиодо иштейм деп кайсы радиолордо иштейсиз? Мен Кыргыз радиосунда ошол жакта Бурул Асакеева деген эжекебиз бар. Ошол эжекебиздин Рабаят деген жомогу бар. Ошол жомокто көп жомокторду окуп калдым. Азыр деле келип окуп кет деп чакырат, бирок азыр шартка байланыштуу күчтө күркүрөп той болуп аткандыгына байланыштуу бир күнү Бишкек, бир күнү Ош, бир күнү Жалал Абад, бир күнү Көл Нарын болуп эле эч бир убакыт болбой атат, барып окуп келген. Өмүрбек мырзанын жубайы болгондон кийин бул жака барба же барбай эле койчу деп айтасызбы? Жок, антип деле айтпайм. Тамада болуп кеткенде. Жок. Наоборот бар деп турам да. Акча таап келди. Акча таап кел деп. Эмечи. Кээде болот эми андай айткан күндөрчү болсо эле бул тим эле чыгармачылыгыма кийбешпи деп калат. Анан унчукпай эле калабыз. Эме айтат.
кээде аялдын сөзүн угуп коюш деле жакшы болот. Бул да менин боорум, бул да менин бир тууганым, бул да мага жамандык каалабайт, жаман болсун дебейт, жаман жолго бассын дебейт. Ана мен дагы укканга аракет кылам. Эми аял күнүгө эле уга бербейм. Кес-кесте угуп коелу. Баягы айтсаңыз, чыгармачылык бул сиз үчүн оорбу? Оор. Кээде баягы башка Чыгармачылык мындай да. Мен жеңелерим бар, менин тууган, менин классташ досторум бар. Ошолор айтып калат. Эме деп. Сеники жыргалуу, күлүп жайнап жүрө бересиң депчи. Жок, ар бир кесиптин, ар бир жумуштун түшүгү болот, өзүнүн ордугу болот. Чыгармачылык оор эле жумуш, оор. чыгармачылыгыңызды колдой турган бирок жагыңыз да? Бар. Жубайыңыз бар. Жубайым бар. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, биздин студияга келип, маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге эркин микрофон. Сиздерге чоң рахмат. Биринчиден, сизге, сиздин жамаатыңызга терең ыраазыбыз. Себеби ушул жерге чакырып, биз менен эл менен амандаштырып, эл менен көрүштүрүп отурганыңыздарга биз терең ыраазычылык айтабыз. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анан жалпы кыргыз элиме мына Кудай буйруса аз күндөгү жаңы жыл, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге кааларыбыз чын ден соолук, ар бир үйдө ынтымак, ар бир үйдө бакыт таалай, ар бир үйдө күлкү болсун, ар бир үйдө той болсун деген жакшынакай каалоо тилек айтабыз. Жана ошондой эле жакшынакай сиздерге тилекти биз Кудайдан суранабыз. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элиме ошо келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайбыз. Деги эле бардыгында дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Биринчиден оорубасын эч ким. Лаге, бул менин атайын жубайыма белек. Өзү жубайым Гүлдү аябай жакшы көрөт. Бул сага белек, сага чоң рахмат жан. Кудай буйруса дагы бүгүн эле эмес, күнүгө сага гүл берип турганга мен даярмын. Жана ошондой эле ушундай мүмкүнчүлүк берип жаткан Манас телеканалына терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Өмүрбек мырза бир эле жубайынын алдында эмес, бүтүндөй Кыргызстандын алдына өзүнүн жубайына белек тартуулады. Ар бир үй бүлөгө сүйүү, бакыт каалайбыз. Эмки эфирден амандашканча аман туруңуздар.